Бұл жақ болса зал. Мына көріп отырсыздар. Мына көріп отқан мебельдер бүт бардығы қалды да, еш нәрсе алып кеткен жоқ. Стол. Бұл жақ спальный бөлмесі екен. Мына кроваткасы бар екен. Ол жағы банясы. Мына банясы нар жақта ең чоң сарайы бар екен. Ол жақта дағы бір сарай. Көрдіңіздер, жаңағындай шөп жинай тұрған сеновалы менен. Бұл деле бұға деле где-то 10 үй батса, нар жаққа 10 үй батса, нар жаққа 20 үй. Где-то 50-60 үй бата тұрған сарай бар екен. Туғандар, өте мощный вариант шықты. 4 сарай менен баня, гараж, бүт бардығы бар екен да. Өте сонын вариант. Ассалаумалейкум, урматтуу менин мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туғандар. Кезектеги сатыла турган үйүбүз ушундай болгон үй экен. Үй болсо 100 квадратный метр, участогу туғандар 33 содук официальный участогы менен туғандар. Көрүп атасыздар, үйдүн сыртынан ушундай көрүнүшкен. Адрес боюнча туғандар, адрес Тверская область, Весегонский район, деревня. Көрүп атасыздар, деревня жилой, бүт бардыгы жашашат экен. Могул жакта кошуналары бул үйдө деле кошунасы жашайт экен, могул үйдө деле кошунасы жашайт экен туғандар. Үйдүн сыртынан мына көрүп атасыздар, үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш. Огород болсо бүт айлантасыга тосулуп чыгыптыр. Сарайы дагы бир жолу кайталап кетебиз, 4 сарайы бар экен туғандар. Нар жакта болсо баня, гараж, кыскасы бүт бардыгы бар экен да. Келип эле жашай бере турган вариант. Мына оператор акам деревняны жакшылап көргөзүп коюңуз, жакындатып тетеги үйлөрдү көргөзүңүз. Москвадан Северные ворота деген вокзалдан, метро Ховриндодон прямой ушул жака маршруткалар каттап турат экен туғандар. Жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичин бир сыйра кирип көрүп чыгалы, анан баасын айта кетебиз. Экрандан алыстабайбыз, булчитип класстарды басабыз. Үйдүн көчө жактагы капталынан ушундай көрүнүшкен, көрүп атасыздар. Бул жакта жанагы дядя Миша жашайт экен, ал киши менен деле тааныштык. Өтө жөнөкөй адамдар экен кошуналарычы. Мына көрүп атасыздар туғандар, үйдүн кире бериши ушундай экен. Бул жакта болсо гараж жайгашып тур. Бул жакта гараж, могул жакта катарынан сарай. 1 сарай, 2 сарай, 3 сарай, нар жакта анан банясы экен. Огородду көрүп атасыздар, огород айлантасыга тосулган. Жүрүңүздөр, биринчи үйдүн ичин кирип көрүп чыгалы, анан болсо сарайын көргөзөбүз, банясын көргөзөбүз, бүт бардыгын көргөзүп чыгабыз. Кана бисмилла деп киреличи. Киргенде ушундай болгон прихожка экен, көрүп атасыздар. Бул жак прихожка, бул жакта болсо летний верандасы. Мына оператор акам келе бериңиз. Бул жак летний веранда, көрүп атасыздар. Жайында чыгып алып, жанагындай олтура турган летний верандасы экен. Дальше көргөзө беребиз. Бул жакта болсо жанагы жата турган бөлмөлөргө кирип кетет экенбиз. Бул жактан сарайга чыгып кетсе деле болот. Бул жакта мастерской жанагындай комнатасы экен. Ушул жактан баштай берели. Кана бисмилла деп киргенибизде бул жакта, сол жакта бир кроваткасы бар экен, спальный бөлмөсү, биринчи бөлмөсү. Дальше көргөзө беребиз. Бул жак болсо зал. Мына көрүп атасыздар. Мына көрүп аткан мебелдер бүт бардыгы калды да, эч нерсе алып кеткен жок. Стол, стул, диван, креслолор бүт бардыгы калды. Могул жакта печка. Ушу печкени жакканда үй бүт жылыйт экен. Бул жакта бир печкеси бар экен, нар жагында жанагындай русский печкеси деле бар экен. Дальше көргөзө беребиз. Бул жакта дагы бир бөлмөсү. Мына көрүп атасыздар. Бул жак спальный бөлмөсү экен. Мына кроваткасы бар экен. Шкаф, мына стол, стул. Кыскасы бүт бардыгы калды да. Бул жак экинчи бөлмөсү. Дальше көргөзө беребиз. Нар жакта болсо жанагы кухнясы бар экен. Кухнясын көргөзөлү. Бул жак кухня болуп калды. Көрүп атасыздар. Умывальник. Бул жакта болсо газовый плитасы бар экен. Мына көрүп атасыз. Бул жакта русский печка. Русский печка муну деле жакса, бул деле иштеп турат экен. Кааласа, наркы жанагы печкени деле жакса болот экен. Бул жак кухнясы болуп калды, ушундай болгон кухня. Дальше көргөзө беребиз. Жүрүңүздөр, анда эмесе сарайын көргөзөлү, огородун көргөзөлү. Мына тугандар, үйдүн ичин бир сыйра кирип көрүп чыктык. Үйдүн сыртынан дагы бир жолу көргөзүп коюңуз. Үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш. Бул жакта болсо, жанагы айтып кеткендей эле гаражы, нар жакта сарайлары. Ушул жактан баштай берели. Бул жак гараж экен тугандар. Ачып көргөзөлү. Мына темир тезек эми ошончо да бүт бардыгын таштап кетти. Мына арабаларды көрдүңүздөр. Могул жакта темир тезек бүт бардыгы калды. Эч нерсе алып кеткен жок. Бул жак гараж экен тугандар. Гараж. Дальше көргөзө берели. Бул жакта болсо бир сарайы, экинчи сарайы, нар жакта үчүнчү сарайы, эң чоң сарай. Бул жакта үйдүн жанында дагы бир сарай бар. Ал жагын деле көргөзөбүз азыр. Шашпастан бүт бардыгын көргөзүп чыгабыз. Бул жак биринчи сарай болуп калды. Оператор акам келиңиз. Жанагындай кышка өтө жылуу сарай экен.
көргөзүп коюңуз оператор акам. Бул жакта акырлары деле бар экен. Көрүп атасыздар. Бул биринчи сарай болуп калды туугандар. Бул жака чак менен бир где-то 10 уй кеңири баткыдай. Мына көргөзүп коюңуз. Ушундай экен, көрдүңүздөр. Биринчи сарайы. Дальше көргөзө беребиз. Экинчи сарайын көргөзөлү. Бул жакта болсо дагы бир сарай бар экен. Бул жака отундарды жанагындай жыйнап коюптур. Оператор акам, келе бериңиз. Бул жак экинчи сарай туугандар. Тооккана кылып койсо деле болот экен. Мал кармаса деле, мына көрүп атасыздар. Өтө жылуу сарай экен. Отундарды тизип коюптур. Дальше көргөзө беребиз. Бул жакта мына көргөзүп коюңуз. Мол жагы банясы. Мына банясы нар жакта эң чоң сарай бар экен. Мол жакта дагы бир сарай көрдүңүздөр. Жанагындай чөп жыйнай турган сеновалы менен. Бул деле буга деле где-то 10 уй батса, нар жакка 10 уй батса, нар жакка 20 уй. Где-то 50-60 уй бата турган сарай бар экен туугандар. Көрүп атасыздар. Так, бул жактын көргөзөлү. Кирип ичин деле көргөзүп коелу. Келиңиз оператор акам. Бул жакка жанагындай кой кармашкан экен. Мына свет жок, анча көрүнөт экен. Оператор акам. Көрүнүп атат, мол жактарды жакшылап көргөзүп коюңуз. Бул дагы бир сарай туугандар, көрдүңүздөр. Дальше көргөзө беребиз. Жүрүңүздөр. Банясын көргөзөлү. Нар жактан дагы бир сарай калды. Ал жагын деле көргөзүп өтөлү. Банянын сыртынан мына көрүп атасыздар, ушундай көрүнүш. Баня рабочий состояние, келип жакса сразу иштетсе болот экен туугандар. Оператор акам, жетип алыңыз. Бул жак предбанник деп коет. Бир аз мына кереги жок нерселерди таштап салса, мына араларды караңыз. Ар бир үйдө мен ар бир видеомдо айтып кетем. Орустардын үйүндө обязательно ушундай аралар болот. Так, бул жак прихожкасы экен. Бул жак банясы. Банянын светин жаап коюш керек болчу да. Свет иштеп турган да. Так, жүрүңүз. Бул жак банясы. Мына кааласаңыздар, сразу жаксаңыздар, иштетсеңиздер болот экен. Дальше көргөзө берели. Жүрүңүздөр. Сарайын көргөзөлү. Огородун көргөзөлү. Банянын сыртынан көрүп атасыздар. Азыркы кирип чыккан банябыз. Бул жакта жанагы эң чоң сарай ушул жакта экен. Сарайын деле кирип көргөзөлү. Оператор акам, келе бериңиз. Бул жак мына көрүп атасыздар. Бул жанагы 4-чү сарай болуп калды туугандар. Көрүп атасыздар. Бул жака где-то чак менен бир 15-20 уй кеңири батат экен. Мыналарын деле көргөзүп коюңуз. Турмушторун. Мына бүт бардыгы калды да кыскасы. Так, ушундай вариант экен. Жүрүңүз, огородду көргөзөлү. Жанагындай мал кармайт элем деген адамга деле өтө сонун вариант экен туугандар. Көрүп атасыздар. Бул жагы болсо поле. Каалашынча поле экен. Мол жакта кошуналары өзгө керектүү жерлерди тосуп алыптыр. Бул жака уйларыңыздарды жанагындай айдасаңыздар болот экен. Огород, мына көрүп атасыздар, огород, мына столболар тетиги жака чейин, мына дарактарга чейин айлантасыга ушундай тосулган. Мына туугандар, көрүп чыктыңыздар, ушундай вариант экен. Үйдүн сыртынан оператор акам дагы бир жолу көргөзүп коюңуз. Үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш экен. Үй дагы бир жолу кайталап кетебиз. Үй 100 квадратный метр, участогу туугандар официально 33 соток участогу менен. Деревняны дагы бир жолу көргөзүп өтүңүз. Деревня ушундай болгон деревня экен. Кошуналары дагы бир жолу кайталап кетебиз. Кошуналары бүт бардыгы жашайт экен. Документ маселеси боюнча туугандар, документ маселесин бүт бардыгын текшердик. Ограничение, запрет, залог бүт бардыгы таза экен. Келип эле үйдү көрөсүздөр. Эгерде жагып калса, сразу алсаңыздар болот. Эң негизгиси үйдүн баасы боюнча туугандар. Үйдүн баасы 450 000 рубль экен. Өтө сонун баа болду. Долларга где-то 4,5 000 5 000 доллар болуп калат. Где-то ошондой болуп калат. Караштырып көрөсүздөр. Телефон номерлерди биздин экрандын астыга калтырып кеттик. Чалып байланыша бересиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.